Активист Айбек Теңизбай кармалганы айтылды. Жарандык активист Айбек Теңизбайды укук коргоо органдары кармап кеткенин анын досу Азиз Талайбек медиа хабка билдирди. Досунун айтымында активисттин үйүндө 11 декабрда эртең менен 8 чамасында тинтүү жүргөн. Телефондор алынган, эмелер алынган, планшет, ноутбук, мамасында телефон алындырды. Айбек менен кече эле сүйлөшкөн. Эч эме күмөн санай турган нерселер деле жок болчу. Эжеси чалып айтты мага ушундай деп кармап кеткенин. Эжеси деле ал убакта үйүндө эмес болчу экен. Так именно кайсы нерсе үчүн кармалды, эмне үчүн кармалды, так маалыматыбыз жок. Болгонбу кармап алып кеткен да. Анан азыр биз эртең менен бери ошо билбей жатканбыз, именно кайсы кимдер кармаганын, МВД кармады же болбосо УКМК кармады деп азыр тактадык. УКМКнын шаардык башкармалыгында экен. Активист Айбек Теңизбай социалдык тармактагы баракчаларына бийликтин айрым иштерин сындап жазчу. Ошондой эле өлкөдө болуп жаткан окуяларга саясий көз карашын билдирип, медиаларга пикирин айтып турчу. Мындан тышкары Айбек Теңизбай Кремль каржылаган Номад ТВ телеканалынын көчмө студиясы Ала Тоо аянтына орнотулганын Кыргызстан үчүн намыска тийген көрүнүш деп баалаган. Фейсбукка жарыялаган постунда Ала Тоо аянты эгемендүүлүктүн символу, улуттук намыстын белгиси экенин айтып, чет өлкөгө таандык медиа борбордо жайгашпашы керектигин жазып, Номадтын студиясы алынышын талап кылган. Теңизбайдын кармалышы боюнча азырынча УКМКдагы Ички иштер министрлиги да маалымат бере элек.